Көтер başını. Көтер başını. Фамилияны отчество. Ne diyor akıl? 2023 жыл кирипкелери менен эле кыргыз милициясы алгачкы ишин каралар менен күрөшүүдөн баштаган. Ага коомчулукта резонанс жараткан Ош шаарындагы арматура менен сабалган окуя себеп болду. Милиция аны каралардын өз ара таасир талашуусу деп атап, 10го жакын кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү кармалды. Бул окуядан соң Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев жогорку кеңеште жана атайын маалымат жыйынын өткөрүп, караларды тыйганга күчүбүз жетет деп билдирүү жасаган. Просто биз бардык ошо уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн азыр контролдоп, мурдагы иштери болсо дагы, кандайдыр бир деген майда иштери болсо дагы кылмыштууну тартуу. Кылмыштуу топтор менен күрөшүүнү мыйзам менен дагы бекемдешти. Ички иштер министрлиги криминалдык топторго мүчө болгондорду жазалоо, 10 жылга абакка кесүү боюнча мыйзам долбоорун жазып, жогорку кеңешке сунушташты. Учурда коомдук талкууга коюлган. Кайсы бир жаран өзүнүн уюшкан кылмыштык топтун мүчөсү экенин мойнуна алса, ага 3 жылдан 5 жылга чейин камак жазасы каралат. Эгер ал мойнуна албаса дагы 2 адам күбөгө өтө турган болсо, ал адам кылмыш кылбаса дагы жоопкерчиликке тартылат да. Ал эми жаз айларынан баштап кыргыз милициясы жалган маалымат менен сабыры сыналды. Бишкектеги бир катар мектептерге, окуу жайларга соода борборлоруна бомба коюлганы тууралуу байма-бай жалган билдирүү таратылган учурлар катталды. Милиция шектүүлөрдү кармап, арасында 19 жаштагы жигиттен тарта окуучулар жасаган тамаша болуп чыкты. Вопросов нету, не возникает. Людей мы находим, привлекаем, но этот на территории другого государства находится. И это проблема аккаунта однодневные. То есть ее зарегистрировали, скинули в какую-то школу и исчезли, нету этого аккаунта. Жарым жылдыкты жыйынтыктап жатып, министр Улан Ниязбеков тартиптик уставга жаңы өзгөртүүлөрдү киргизди. Ага алайык кызматкер же анын жетекчиси милдетин так аткарбай, тартип жана мыйзам бузууга барса, ээлеген кызматынан бошотулбай эле наамы бир баскычка төмөндөтүлмөй болду. Ага жыл башынан бери милиция кызматкерлери аралашкан мыйзам бузуулар, коррупцияга шек саналып кармалган бир катар учурлар катталганы себеп болгон. Кыргыз милициянын акыркы бир жылдагы иштерине мен эми ардагер катары жакшы баа берем. Өтө жакшы уюштурулган иштер болуп өттү, окуу занятиялар болуп өттү. Андан ол иштерин жакшылап атышты. Баңгизат соодасын калкалаган погончондор мындай айыптоо менен август айында 5 милиция кызматкерине кылмыш иши козголду. Буга байланыштуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Азамат Ногойбаев баштаган бир нече жетекчилер кызматтан алынып, 10дон ашык милиционерлер жазаланганы белгилүү болду. Октябрь айында Ош шаарында дагы 3 милиция кызматкерине опузалап акча талап кылуу боюнча кылмыш иши козголду. Из жашырып кеткен тартип сакчыларына УКМК издөө жарыялап, кийинчерээк колго түшкөнү маалымдалды. Көрүлгөн чаралардын жүрүшүндө жогоруда аталган милиция кызматкерлеринин ар биринин бул кылмышка катышуусунун ролу жана даражасы аныкталды. Мыйзамдар иштебейт. Милиция менен сот кайдыгер Чүй облусунун Селекция айылындагы мурдагы жолдошу тарабынан кулак мурду кескиленген зомбулуктан кийинки сындар. Бул окуядан улам үй бүлө аялдарга карата жасалган зордук зомбулукка карата укук коргоо жана сот органдарынын кайдыгер мамилеси талкууга түштү. Кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинде денеге оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Тартипсиз тартип сакчыларына айтылган сынды облустук милициянын көп жылдан бери иштеген кызматкерлери улантты. Интернетте кийимдери, бети башы канжалаган мас кишилердин видеосу тараган. Мындан улам Ош облустук милиция жетекчилери өз ара мушташканы белгилүү болуп, кызматтан алынган. Ал гана эмес, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңиш Жоробековго эскертүү берилип, анын 3 орун басары Алмаз Усеналиев, Салморбек Шералиев жана Улан Асанбаев кызматтан алынды. Ал эми ноябрь айында кыргыз милициясы оор жоготууга учурады. Төө ашуудагы өрттөнүп кеткен күйүүчү май ташыган унаанын айдоочусун өмүрүн сактап калган 2 милиция кызматкери Орозмамат Акуналиев жана Дилмурат Шамшиев каза болду. Баатырларча курман болгон милиция кызматкерлери коомчулуктун алкоосуна татыды. Кыргыз милициясы чоң жоготууга учурап отурат. Бир эле учурда бир эмес 2 кызматкерибиз мына биринин артынан бири кайтыш болуп кетти.
Албетте жыл ичинде резонанстуу кылмыштардын бети ачылган учурлар алкоого татыктуу. Мисалы, Оштогу жеке ишкерлерди карактаган топтун кармалышы. Чүйдүн Дмитриевка айылында атайын операция менен террордук топтун башчысы жок кылынган. Анын шериги Ош шаардык милициясы тарабынан кармалып 1 жыл мурда көмүлгөн адамдын сөөгү казылып алынган. Аталган террордук топтун 30га жакын мүчөсү кармалган, ишине бөгөт коюлган. Участкалык аймактык инспекторлорго мурда мисалы үчүн ушул капитан майор деген звание алгандан кийин андан нарда өсүш керек дейм адамдар. Жаш мезгилде алып калышадан кайсы жакка барып иштесе экен деп орун издешип, баягы званиясы чоңураак ала турган орундарды издейт эле да. Азыр мына айтып атат, ошол ордуга иштеп аткан ордуңарда эле иштей бересиңер. Эгер ошол иштеп аткан иште 2 мөөнөт иштесеңер, ошол күнү ошо келаткан кийинки званияны подполковникке чейин ала бересиңер деп атат. Жакшы баа берем аябай. Ушулардын эмгеги ак. Бирок бул милициялардын эмгегин адамдар баалабайт көбүнчө эле. Ошол коррупция дейт, азыр коррупция деле жок. Айлыктарга зорго жетишет. Учурда азыр жакшы эле баа беремин. Азыр жакшы болуп калды, баары мыйзам чегинемдүү, мыйзам чегинде баары жакшы. Жаран катары мен айылдан келдим, алыстан. Милициялар ушу өз милдеттерин аткарып, жакшы иштеп аткандай сезилет. Мен гражданский катары айтайын ошол. Менимче дурус деп айта албаймын го. Белгилей кетсек, быйыл кыргыз милициясы түптөлгөндүгүнүн 99 жылдыгы белгиленди. Ошондой эле жыл ичинде Ички иштер министрлигине жаңы кызматтык унаалар тапшырылып, техникалык жактан да күчтөндүрүлгөн. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.